Базаркыргон районунда айрым айыл өкмөттөрдө мааракелерде ысырапкорчулукка жол бербөө боюнча чечимдер чыккан. Деген менен муну дароо жолго коюуга мүмкүн болбой келет дешет тургундар. Ар бир айылды кыдырып, ошодон элди чогултуп, көпчүлүк элдер менен чогултуп, анан тотуш керек да муну. Муну кылганбыз. 5-6 жыл мурун себеттерди жок кылдык. Жаңа айтып атат эле лата деген нерселерден жок кылган элек. Мана ошонун эмеси менен мына канча адамдарга барып сурамчылап мыйганыбызда ошол үйгө алиги ошонун ордуна 200 сом болобу, 100 сом болуп кулап бар дедик эле. Канча акчалар түшкөндөрүн айтып атты да. Ошолор пайда болуп атты, ошол акча жардам келип атты. Чыгымдын ордуна кайра ошого киреше кирип атты. Мына ак кийди деген нерсе бар. Мурун бир көйнөк, бир жолук менен ак кийилип, көгү чечиле турган болсо, азыр алтын апарат, сепичке апарат. Анан ошолорго карап туруп, деп бияктагыларым ошого аракет кылат. Ошо нерсе жок болсо жакшы эле нерсе болот. Дин өкүлүнүн айтымында шариятта ысырапкорчулукка жол берилбейт. Бул маселе майда болуп көрүнгөнү менен элге материалдык жана моралдык жактан чоң тоскоолдук болуп жатканын айтышат. Шариятта бул нерсе жок, шариятта караш деген жок. Пайшамбалык деген жок, кырктык деген жок, жылдык деген жок. Бул шариятыбызда жок нерсе. Биз шариятыбыз менен жашай турган болсок, Кудай буйрса, жашообуз жакшы болот. Не себептен ушундай кыласыңар десе, бизде намыс бар. Мен эртең элдердин жүзүн кантип карайм. Сени кичинекайыңдан багып өстүрсө, сен ушунга тең эдиңби деген сөзгө калам деп, ушундай бир намыстан атат. Маселеге Сейдикум айыл өкмөтүндө түзүлгөн топ чекит коюуга белсеништи. Алар калктан сурамжылоо жүргүзүп, ыксыз чыгымдардын көмүскөдөгү көйгөй экенин аныкташкан. Демилгелүү жаштар долбоорунун 2019 жылдан бери уюшуп, мына жаш балдарды үйрөтүп, анан айылга сурамжылоо жүргүзө баштадык. Бүтүн Сейдикум айыл өкмөтүндөгү ар бир айылга кирип сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө ошол 96% айылдын тургундары ушул ашыкча чыгымды айтышты. Той, тажиядагы ашча чыгымдар. Анан карап көрсөк негизи туура. Анан биз ушул долбоор ушуну аркасынан катуу аракет кылып, мына бүгүнкү чогулушту уюштурдук. Анан аксакалдар, имамдар, энелер, жаштар бардыгы келишип өздөрүнүн сунуштарын айтышты. Биз аябай кубандык, биздин сунушубузду колдоп беришти. Андан биз ушул элдерден сурагандан кийин биз ушул көйгөйгө токтолуп, ушул көйгөйдү алып чыгууну, эл алдына алып чыгып, ушул маселени чечүүнү чечтик. Аталган топ буга чейин аймактагы 330 адамдан сурамжылоо жүргүзгөн. Анын ичинен 95% той аш жана жаназаларда ыксыз чыгымдардын кереги жок деген пикирин билдирген. Анын негизинде жыйын өткөрүлүп, мындан ары атайын комиссия мааракелердеги чыгымдарды көзөмөлгө алары айтылды. Акбай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.